Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу да сыккан айдоочу Шайлообек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөтү өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +79 87 772 47 54. Ысык көлдүн жээгинен 17 гектар жер 49 жылга Азербайжанга берилет. Ысык көлдүн 17 гектар жер Азербайжандан келген инвесторлорго 49 жылга берилгени жатат. Макулдашуунун долбоору бүгүн 11 сентябрда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргонуу, коопсуздук жана миграция комитетинин жыйынында талкууланды. Макулдашуунун долбоорун президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директорунун орун басары Нурадил Баясов таныштырды. Ал билдиргендей, 5 жылдыздуу мейманкананы Ысык көл районунун Кара Ой айылына куруу пландалууда. Жана ага жалпысынан 17,24 гектар жер бөлүнүп берилүүдө. Бул туристтерди тартуунун стратегиялык кадамынын бири болуп саналат. 5 жылдыздуу мейманкана куруу мөөнөтү 3 жыл. Жердин жалпы аянты 17,24 гектар, анын ичинен 4,92 гектары парк, пляж болмокчу. Ал эми 12,32 гектар инфраструктура же мейманканага курулган жер, деди Баясов. Директордун орун басары макулдашуу 1997 жылдагы Кыргыз өкмөтү менен Азербайжан өкмөтүнүн ортосундагы инвестицияларды коргоо жана колдоо келишиминин негизинде иштелип чыкканын белгилеп, макулдашууну колдоп берүүнү өтүндү. Депутат Талайбек кызы Жылдыз 49 жылдан кийин мейманкана Кыргызстанга кайра кайтарылабы же жокпу деген маселени да тактады. Баясов 49 жыл өткөндөн кийин объект Кыргызстандын карамагында өтөрүн, ошол эле маалда Азербайжан макулдашууну узартууга укуктуу экенин белгиледи. Комитет төрагасы Улан Примов юстиция министрлигинин коротундусун эске алып, жер жана андагы курулмалардын 49 жылдан кийинки тагдырын аныктоо боюнча кемчиликтерди жоюу сунушун берди. Талкууда эл өкүлү Шайлообек Атазов курула турган 5 жылдыздуу мейманканадан Кыргызстан кандай пайда көрөрүн сурады. Буга өлкөнүн туризм индустриясын өнүктүрүүгө, тикелей инвестиция алууга жакшы шарттар түзүлөт деген жооп болду. Жыйынтыгында аталган макулдашуу биринчи окууда жактырылды. Булак супер кежи. Жердин катуулугунан калдым. Садыр Жапаров курортко инвестор алып келип уялганын айтты. Өлкө башчы Садыр Жапаров кечээ 10 сентябрда Жыргалаң курортуна барган. Анда өлкө башчы Профсоюздар Федерациясынын кызматкерлерин сынга алып, бардык ишти жолго салууну тапшырды. Биз туристтик өлкөбүз деп коебуз. Бир турист келип жатпайт бул жерге. Кантип жатат? Мен 2 жыл мурун чет өлкөлүк бир инвесторду алып келип алып, өлбөгөн эле 4 шыйрагым калды. Жердин катуулугунан калдым. Мен Союз мезгилиндегидей ойлоп турмун. Ваннасына кирсең капкара, сары дагы эмес. Чеченүүчү жеринин полу баткак, деди Садыр Жапаров. Ошондой эле өлкө башчы Акылбек Жапаровго бардык ишти иретке салууну тапшырды. Садыр Жапаров мындан ары Профсоюздар Федерациясы көзөмөлгө алынарын кошумчалады. Булак супер кежи. Мукабасы математика, ичи орус адабияты, ката басылган китептер, соцтармакка окуу китептери боюнча кыжырланткан видео тарады. Роликтен алардын иши менен тышы дал келбегенин, тагыраагы мукабасы башка, ички мазмуну башка экенин көрүүгө болот. Булардын 5-класска арналган окуу китептери экени айтылды. Мукабасы математика китеби деп жазылган китептин ичи орус адабияты болсо, математика боюнча дагы бир китепте кыргызча, англисче, орусча сөздүк жазылып калган. Билим берүү министрлигинин маалымат кызматы бул китептер мурда жеке менчик басмаканаларда чыгарылганын, азыр министрликтин көзөмөлүндөгү мамлекеттик типографияда басылып жатканын айтты. Булак спутник кежи. Кышында үйдү электр энергиясы менен жылытууга тыюу салынабы? Расмий жооп. Электр энергия менен жылытуучу системасына альтернативасы жок көп кабаттуу үйлөргө 5 киловатт-сааттык чектөө киргизилбейт. Бул тууралуу Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын башкы директору Алтынбек Рыспеков маалымат жыйында билдирди. Борбордук же автономдук жылытуу системасы жок үйлөр бар.
аларга чектөө киргизбейбиз. Былтыр деле электр энергиясы тартыш болгон. Бирок ага карабастан мындай үйлөргө чектөө коюлган эмес деди ал. Ал эми энергетика министри Талайбек Ибраев төмөнкүлөрдү билдирди. 3 фаза койдургандар, ага уруксат алгандар үйүн ток менен жылыта алат. Мында чарбалык керектөөгө 10 киловатт, жылытууга 7 киловатт деген техникалык шарт бар. Бул документтин ээси электр энергиясын ушул көзөмөлдө колдонууга укугу бар. Бирок келишимде электр энергиясы өтө көп колдонулган сааттарда керектөө чөбөзүн чектеши керек деп жазылган. Бул техникалык шарт аткарылбаса, келишим жокко чыгарылат. Андыктан максимумга жеткен сааттарда электр энергиясы менен жылытууну токтотуп же минимумга түшүрүп турууну суранабыз. Калган учурда чектөө жок. Мурун да болгон эмес деди Ибраев. Жылытууга башка альтернативасы жок үйлөргө электр энергиясы менен жылытууга тыюу салынбай тургандыгы белгиленди. Булак Назар Ньюс кежи. Орусияда сигнал берип, анан кийин жоголгон учак табылды. Орусиянын Сочи шаарынан Омскка учуп бара жатып тайынсыз жоголгон учак Новосибирсктеги Убинск районунун аймагындагы талаага конгон. Бул тууралуу РИА Новости басылмасы жазды. Маалыматка ылайык учак Новосибирсктен 180 чакырым алыстыкта Убинск аймагындагы талаага конгон. Учактагылардын баары эвакуацияланды. Эч ким жабыркаган эмес. Аларды дарыгерлер карап жатышат. Ошондой эле учак күйгөн эмес, кыйраган эмес, эч кандай зыян болгон эмес. Экипаж менен байланыш түзүлдү. Жакынкы конуштун жергиликтүү маданият үйүндө жүргүнчүлөр үчүн убактылуу жайы даярдалды. Эми учуулардын коопсуздугу боюнча мыйзамдардын аткарылышын прокуратура текшерет. Булак Супер кежи. 50 кеме 700 учак НАТО эң ири аскердик машыгуусун өткөрөт. НАТО кансыз согуштан берки эң ири аскердик машыгууларын өткөрүүгө даярданып жатат. Бул тууралуу Financial Times басылмасы жазып чыкты. Туруктуу коргоочу деп аталган бул машыгууга 41 000 аскер жана 50дөн ашуун кеме тартылат. Ошондой эле машыгуу учурунда 500дөн 700гө чейинки учактар колдонулат. Басылманын маалыматына караганда машыгуулар Германия, Польша жана Балтика өлкөлөрүндө 2024-жылдын февраль жана март айларында өтөт. Бул иш-чарага НАТОго мүчө 31 өлкөдөн тышкары Швеция да катышат. Буга чейин 12-июнда Германиядан НАТОго кирген өлкөлөрдүн аскер аба күчтөрү катышкан кеңири масштабтагы абадан коргонуу машыгуулары башталган. Иш-чарага 25 өлкөдөн 250 учак жана 10 000 аскер кызматкери катышкан. Ошондой эле 9-сентябрда Балтика деңизинде НАТОго мүчө өлкөлөрдөн 30га жакын кеме жана 3000ден ашык аскер кызматкерлеринин катышуусунда түндүк жээктин 2 жумалык деңиз машыгуусу башталганы тууралуу маалымат пайда болгон. Анын жүрүшүндө кемелер Эстония жана Латвиянын жээктеринде аскердик машыгууларды өткөрө турганы айтылууда. Булак Супер кежи.